Саламатсыздар, урматтуу замандаштар. Сиздер менен маектешип аткан Кыргыз билим берүү академиясынын ага илимий кызматкери Жумабаева Гулейим Абдысаматовна. Биз бүгүн тарбия завучтары жана класс жетекчилери үчүн класстык сааттардын алкагында окуучулардын көйгөйлөрүн чечүү жолдору боюнча маек куруп бермекчибиз. Азыркы мезгилдерде аймактарда семинарларды өткөрүү мезгилдеринде класс жетекчилери бизге көбүнчө көйгөйлөрдү көбүрөөк айтып калышты. Бул биздин эле республикабыздын ичинде болуп жаткан нерселер эмес. Бул кыргыз кымыш мамлекеттердин баардык жеринде адептик рухий кризисте башынан өткөрүп атат. Бул баардык өлкөлөргө тиешелүү. Анткени жумушсуздуктун натыйжасында миграциялап ата энелери кетип, балдар кароосуз калган балдардын саны көбөйүп жатат. Рухий жактан чабал, физикалык жактан, психикалык жактан сыркоо балдардын саны көбөйдү. Алар менен иштөө баардыгы мектептик тарбия маселелери мектепке жүктөлүп калгандыктан класс жетекчилерге оор болуп калды. Бул тенденциялардын эмне үчүн мындай тенденциялар келип калдык, мындай кризиске кантип кабылдык деген максатта биз Кыргыз билим берүү академиясында дүйнө жүзүндөгү адептик рухий тарбияга терс таасирин тийгизген тенденцияларды изилдеп көрдүк. Өткөн кылымда Фейербах, Дарвин, Ницше, Гальтон деген көптөгөн окумуштуулар илимге жаңылыктарды киргизишип, евгеника деген илимдерди ачышкан экен. Ошол илимдердин негизинде сыркоо адамдардын генетикалык эмесин таблицаларын түзүшүп, аларды стерилизациялаганга жол берилген. Бул 20-чы кылым бул генетикалык эмелердин кылымы болуп, жана бунун негизинде фашизм, репрессия, расалык дискриминация жана башка саясий чөйрөлөрдө терс таасирин, тарбияга терс таасирин тийгизген тенденциялар болгон. Эки багыт боюнча эме жүргүзүлгөн экен. Биринчисинде болсо, эгерде биз байлыгын тартып алып туруп кедейлерге берчү болсок, ошондо супер жакшы улут, таза улут чыгат деп божомолдошкон. Буну Советтер Союзунда практикаланган экен. Экинчиси болсо идеалисттик философия. Анда болсо чабал адамдарды жок кылып, байларды, акылдууларды, күчтүүлөрдү калтырсак, ошондо жакшы супер калк чыгат деген эки багыт боюнча эксперимент сыяктуу жүргүзүлгөн экен. Экинчиси бул Адольф Гитлердин жетекчилиги астында фашизм, геноцид и расалык дискриминация бул калктын адептик рухий эмесине көп тескери таасирин тийгизген. Биздин эле өткөн Улуу Ата мекендик согушта 20 миллион адам жоготууга учураган болчубуз. Ошол ошончо жоготууга учураган калктын ичинде адептик рухий эмесинде дагы көп жоготуулары бар болот. Мунун азыркы мезгилдеги жаштарга дагы терс таасири тийип атат. Азыр конкуренциянын негизинде окуучулардын агрессивдүүлүгү жогорулап жатат. Эмгектин технологиясы, баалуулуктардын өзгөрүшү окуучуларды стресске дуушар кылып атат. Коомдо псевдомаданий, антимаданияттык тенденциялар өнүгүп кетти. Илимдин өнүгүшү программалардын өзгөрүшүнө алып келип атат. Бул окуучулардын терс эмоцияларын козгоп жатат. Элдин бир нече социалдык катмарларга бөлүнүшү окуучулар арасында проблемалар да пайда кылды. Мурда биз Советтер Союзунун мезгилинде иштеп жатканда мектептерде мындай проблемалар жок болчу. Эми мындай проблемалардын чечиш үчүн мугалимдерге көп эме жардамдар керек болуп калды. Бул боюнча биз иштеп жатабыз. Азыр интеллектуалдык жактан өнүктүрүүгө программабызда көп басым жасалды. Ал эми интуицияны өнүгүшүнө, ыймандык сапаттардын эмесине калыптанышына жеткиликтүү көңүл бөлүнбөй калган. Улуттун эмесине мурда болсо советтик педагогиканын гана негизинде тарбиялайбыз деп, ал эми элдердин, калктардын улуттук маданияты, этникалык традициялары унутулуп калган болчу. Окуучулардын позитивдүү ойломуна караганда негативдүү ойломдор үстөмдүк кылып калды. Азыр теле берүүлөрдө зордук, зомбулук жана башка терс көрүнүштөр аябай кандай көп берилип атат. Мурда республикабызда окуучулардын секталарга бөлүнүшү деген болгон эмес. Азыр болсо бул пайда болду. Батыштын бейадеп үлгүлөрүн өздөштүргөн окуучулар арасында көбөйүп кетти. Эми
ушундай көп көйгөйлүү өлкөдө эмне кылып класс жетекчилерге жардам беришибиз керек. Бул биздин педагогикалык адабиятыбыздын ичинде дагы көйгөйлөрдүн эмелери бар экен, себептери бар экен. Биз ар тараптан гармониялуу өнүккөн инсанды тарбиялайбыз деген болчубуз. Ар тараптан гармониялуу тарбиялаш бул реалдуу эмес экен. Бул хотя бул жакшы идея, но мындай реалдуу эмес экен. Туура билим берүүнү уюштуруу менен тарбиялоо жүргүзүлөт деген Герберттин идеясы менен билим берүүгө көп басым жасалып, тарбия маселесинде осы жеткиликтүү көңүл бөлүнбөй калган экен. Элдин уникалдуулугу, улуттардын өзгөчөлүгү, жашоо шарты эске алынбай, Прибалтикадан баштап тетиги Владивостокко чейин бардык өлкөлөрдө, республикаларда, азыркы өлкөлөрүбүздүн ичинде бирдей окуу план, бирдей программа, бирдей расписаниялар, окшош расписаниялар боюнча билим берилип келген. Бул дагы бирдей ойлонгон, бирдей ой жүгүрткөн, бирдей гана адамдарды тарбиялап калган экен. Адамдардын уникалдуулугун ошондо биз жоготуп эметкенбиз. Азыр НПОлор көбөйүп кетти, секталар көбөйүп кетти. Ата мекендик тарбияга жат болгон рухий эмелер жүрүп атат. Бул дагы балдарыбызга терс таасирин тийгизүүдө. Балдар кыргыздын көзү менен дүйнөнү тааныбай, башка элдердин, башка бейадап эмесин, үлгүлөрүн көрүп алып, ошолордун көзү менен дүйнө таанышы бул болсо дагы класс жетекчилерге, тарбиялык иштердин оордушуна себептердин бири болууда. Мурда толук эмес үй бүлөлөр аз болчу, азыр толук эмес үй бүлөлөр көбөйүп келатат. Бул дагы тарбияга терс таасирин тийгизет экен. Биз мурда ийгиликтүү үй бүлөлөрдө тарбиясы бардыгы жакшы болот деп ойлончу элек, практика жүзүндө ийгиликтүү үй бүлөлөрдөн дагы тарбияланышы кыйын болгон балдар чыгып атат. Коомдун билдүү эместиги окуучулар тарбиясына терс таасирин тийгизип жатат. Ыймандык тарбия советтик доорундагы маалыматтын чегинде калган, турмуштун адептик мыйзамдарын, адамдын табигатын, жашоонун маанисин түшүндүрүү жеткиликтүү көңүл бөлүнбөй калган. Мектеп окуучулары ошол бойдон мектепти бүтүрүп жатышат. Бул дагы кийинки муундарга терс таасирин тийгизет экен. Рухий тарбия боюнча илимий теориялык чечилбеген маселелер азырда болсо бар. Адептик билим берүүнүн дидактикалык негиздери азыр жеткиликтүү иштелип чыга элек. Рухий тарбиянын табигаты толук аныкталбаган. Өспүрүмдүк адептик билим алуу боюнча илендилген себеби толук анализделип бүтө элек. Электрондук окуу колдонмолор түзүлө элек. Медицина менен педагогика мурда интеграцияланып өнүгүп келе жаткан эле, азыр болсо жетишерлик интеграцияланбай, медицина өзүнчө, педагогика өзүнчө өнүгүп атат. Мунун дагы эмеге биздин проблемаларыбыздын көбөйүшүнө өлкөлөрдүн бири болууда. Физиологиялык, психологиялык жактан проблемасы көп балдар. Окуучулар жардам берүү ыкмалары азырда болсо жетишсиз экендигин биз моюнга алууга тийишпиз. Эми бул маселелерден чыгуу боюнча класс жетекчилер жардамга муктаж экендигин биз толук түшүндүк. Эми мындан чыгуу үчүн эмне кылышыбыз керек? Кыргыз билим берүү академиясынын базасында жаш өспүрүмдөрдү тарбиялоодогу психологиялык көйгөйлөр жана аны чечүү жолдору деген класс жетекчилерге, психологдорго жана тарбия завучтарына, соцпедагогдорго арналган атайын колдонмо иштелип чыкты. Бул жалаң эле психологдорго керектүү нерсе колдонмо экен деп ойлонуп жүрбөсүн. Бул класс жетекчилерге да өтө пайдалуу, соцпедагогдорго керектүү нерселер бар. Анткени окуучулардын стресске дуушар болгон, депрессия, апатия жана башка психологиялык көйгөйлөргө дуушар болгон балдар менен иштөөнүн класстык тарбия сааттары өзүнчө иштелип, теориялык маселелер өзүнчө иштелип, класс жетекчилер үчүн, педагогдор үчүн өзүнчө иштелип, атайы эки эмеге бөлүктөн туруп атайы даярдалып берилди. Андан тышкары биздин адептик аң сезимдүүлүгүбүз бул маанилүү маселе болгондуктан адептик аң сезимдүүлүккө тарбиянын педагогикалык жана психологиялык аспектилер деген китеп иштелип чыкты. Бул китепти болсо класс жетекчилер, тарбия завучтар бул китепти ата-энелер да колдонсо болот. Анткени ата-энелерге да көрүп керектүү нерселер, маалыматтарды ал жерден табууга болот. Тарбиялык иштерди уюштуруу боюнча 10-11 класстын класстык тарбия сааттары ичинде камтылган атайын китеп чыккан болчу 11-жылы.
бул дагы класс жетекчилерге, тарбия завучтарына жана башка мугалимдерге тартылат. Эми 8-класстан баштап 11-класстарга чейин өспүрүмдөрдү тарбиялоодогу көйгөйлөр, аны чечүүнүн жолдору деген аталышта улам бир циклдан китептерди чыгарып жатабыз. Бул китептердин ичинде баш жагында класс жетекчилерди методикалык колдонмосунда керектүү материалдарды тапса болот, ата-энелер чогулушуна керектүү материалдарды тапса болот жана ар кандай монобиреки конференцияларды жана башка иш-чараларды уюштурууда класс жетекчилер, тарбия завучтары пайдалана турган теориялык маселелер бар, материалдар бар. Ал эми экинчи бөлүктөрүндө болсо бул класстык тарбия сааттарынын иштелмелери. Бул биз тарбия завучтарынын, класс жетекчилеринин иштерин жеңилдетүү максатында иштелип чыккан. Ошондуктан бул биз маалыматтарды берип коебуз, класс жетекчилер муну тарбия завучтарды пайдаланат деген үмүттөбүз. 5-класстан баштап 6-7, 8 класска чейин кийингини ачып 6-7, 8, 9 класстарга 8-класстарга чейин Алымбаева Бермет Бекешевна тарбиялык ийгиликтин башаты 5-класстын эмесинде класстык тарбиялык сааттарынын иштелмелерин иштеп чыккан. Туура тарбия ийгиликке өбөлгө бул 7-класс үчүн. Адептүүлүктүн булагы татыктуу тарбия бул 6-класстар үчүн. Бул аталыштар ар кандай болгону менен бардыгы ичинде тарбиялык иштердин иштелмелери. Тарбиянын жакшысы тагдырдын ачкычы деп аталат. Бунун дагы автору Бермет Бекешевна Алымбаева. Бул дагы класстык тарбия сааттарынын иштелмелери. Андан тышкары Жумабаева, Карагозиева, Воронин, Игеналиева жана Шабданова тарбия сааттарынын класстан тышкаркы иш-чаралардын иштелмелери 9-11 класстар үчүн иштеп чыккан. Бул 2016 жылы иштелип чыккан болчу. Бул китептин ичинде окуучулардын конфликттик маселелерди кандай чечүү, бул эмеден кантип, мындай шарттардан кантип чыгууга окуучуларга жардам берүү, ошого көбүрөөк көңүл бөлүндү. Мындан тышкары биздин кыргыз билим берүү системасынын тарыхында мындай практикалана элек болчу тарбиялык иштердин программасы иштелип чыккан. Бул кыргыз билим жана илим министерствосунун өтүнүчү боюнча Кыргыз билим берүү академиясында эметилген болчу. Ушул класс жетекчилердин ишин жакшыртуу үчүн ушул иш керек экендиги айтылган эле. Биз ушул боюнча иштеп чыгып, тарбия сааттарынын программасы азыр бар. Тарбиялык процессте окуучулардын көйгөйлөрүн чечүүгө карата класс жетекчилерге жардам деген бул 8-класстын класс жетекчилерине арналат. Андан тышкары 10-11 класстар үчүн дагы азыр бүтүп калдык. 10-класстар үчүн бүттүк, мына быйыл беребиз. Жакында сайтка дагы КАОнун сайтына да коебуз. Китепти чыгарууга да даяр туруп атат. Андан тышкары 11-класс үчүн иштеп чыгып атабыз. Кудай буйруса эмки жылы бүтүрөбүз деген ойдобуз. Ошону менен биз 5-класстан баштап 11-класстар үчүн бардык ошол тарбия сааттарынын программасынын негизинде тарбия сааттарынын иштелмелерин бүттүк деген ойдобуз. Ушул класс жетекчилерге жанагы класстык сааттардын алкагында көйгөйлөрүн чечүүгө жардам берет деген үмүттөбүз. Класс жетекчилерге ушул китептерди пайдаланып ишинде ийгиликтерди каалайбыз жана көптөгөн маселелерди чечип кетет деген үмүттөбүз. Көңүл бөлгөнүңүздөр үчүн чоң рахмат.